Маанайларыңар жакшыбы балдар? Анда эмесе бири-бирибизге карап жылмаюу тартуулайбыз. Энергияда болобуз дагы сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштоордон мурда мен силерге бир окуя боюнча айтып берейин. Макулбу балдар? Макул. Кече бир карыя оор жүктү көтөрүү үчүн адамдардан жардам сураган. Ал эми адамдар карыяга барып, ар түрдүү ойлорун айтышкан. Эгерде силер ошол жерде болгонуңарда карыяга кандай жардам көрсөтөт элеңер? Ошол адамдардын ролун аткарабыз. Анда эмесе мен төмөнкү таякчаларды көрсөтүү менен, ушул таякчаларды силер алуу менен карыяга жардам көрсөтөсүңөр. Бул жерде 3 түрдүү сүрөт көрсөтүлгөн. Биринчиси таякча, экинчиси аркан, үчүнчүсү болсо физикалык күч менен адамдын түртүп аткан күчү көрсөтүлүп турат. Эгерде карыяга жардам берсек, кандай жардам берет элек? Бирден алып, өз оюңарды карыя менен бөлүшкүлө, же болбосо карыяга жардам беребиз. Кеттик анда. Анда эмесе сабакты баштоодо өтүлгөн теманы эске салуу менен баштап алабыз. Үйгө тапшырма эмне берилди эле балдар? Асел. Рычаг, блок, жөнөкөй механизмдердин техникада, турмуш-тиричиликте, өнөр жайда, жаратылышта колдонуу. Анда эмесе үйгө берилген тапшырма жөнөкөй механизмдер, рычагдар, блоктор, аларды турмушта, техникада, жаратылышта колдонуу боюнча окуп келүү болуптур. Бул тема боюнча түшүнүк алдыңарда, балдар? Анда дагы да болсо биз эске салуу үчүн 3 топтон катышуучуларды бул жака чакырабыз. Себеби бул жакта биз туура жана туура эмес сүрөттөрдү табуу менен биз өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Келгиле балдар анда. Раяна, Нурсултан, Азам. Анда эмесе балдар, бул сүрөттөгүдөй, көрүнүп турган сүрөттөгүдөй биз туура жана туура эмес формадагы көрүнүштөгү сүрөттөрдү табуу менен биз өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Биринчи сүрөт анда туура сүрөт. Туура сүрөт. Балдар, карагылачы, Азамдын колундагы сүрөт туурабы? Жок. Туура эмес сүрөт. Ал эми Нурсултандын колундагы сүрөт? Туура сүрөт. Раянанын колундагы сүрөт? Туура эмес сүрөт. Демек биз Нурсултанга 1 упай беребиз. Нурсултан, сен төмөнкү мыкты кагуу менен өз тобуңа упайды аласың. Андан кийин туура эмес сүрөт. Туура эмес сүрөт. Бул жерде Азамдын колундагы сүрөт кандай сүрөт балдар? Туура эмес сүрөт. Нурсултандын колундагы? Туура сүрөт. Раянанын колундагы? Туура сүрөт. Бул жерде биз Азамга 1 упай беребиз. Андан кийинки тапшырма туура сүрөттү тандагыла балдар. Туура сүрөттү тандайбыз балдар. Дагы деле Азамдын колундагы сүрөт кандай сүрөт балдар? Туурабы? Туура эмес сүрөт. Нурсултандын колундагы сүрөт? Туура эмес сүрөт. Раянанын колундагы? Туура сүрөт. Демек Раянага 1 упайды беребиз. Раяна. Отура койгула. Биз демек өтүлгөн теманы кайталап, жакшы кайталап алдык. Ал үчүн биз топторго упай бердик. Ал эми топторго упай берүүдө биз төмөнкү тактайча менен мыкты пайдаланабыз. Ар бир топко ким туура жооп берилгени могу балканын жардамы менен ургулап балын топтоп алды. Ал эми жекелик баалоодо мен силерге айта кетчү нерсе, жекелик баалоодо мен силерге мындай болгон күлүчтүн жардамы менен баалайм. Биринчи жашыл түстөгү күлүч бул 5 деген санды билдирет, 5 балл берилет демек. Ал эми экинчи сары түстөгү күлүч бул балл 4 балдын белгиси, сары түс. Үчүнчү кызыл түстөгү түс бул канаттандырарлык деп белгиленип, бул түс кызыл түс менен берилет. Бул түскө биз 3 деген бааны беребиз.
Анда эмесе балдар, сабакты дагы да жакшы деңгээлде өтүп алуу үчүн биз алтын эрежени сактайбыз. Алтын эреженин биринчиси, мисалы, алтын жүрөк угуучу бол, дайыма угуп, жакшы деңгээлде жооп берүүгө аракеттенебиз. Экинчиси, ар бир ой баалуу, урматтайбыз. Ар бириңер өз оюңарды башкалар менен бөлүшөсүңөр, урматтайсыңар ар бири өзүңөр. Үчүнчү, идеяларың менен бөлүш, бир бириңер менен идеяларыңар менен бөлүшөсүңөр. Төртүнчүдө болсо, тартипти сактоо бул биздин күчүбүз. Тартипти дайыма сактап, бир саат ичи бою биз тартипти сактап алабыз. Андан кийин жеңишке бирге жетебиз. Топтук команда боюнча жеңишке бирге жетебиз деген ураан менен биз алтын эрежени сактап алабыз балдар. Демек балдар, биз жөнөкөй механизмдин түрлөрүн күндөлүк турмушта, техникада, жаратылышта кенен колдонот экенбиз, балдар. Алардын түрлөрү: биринчи рычаг, рычагдын түрлөрү, ал эми экинчи блок, үчүнчү жантык тегиздик, андан кийинкиси бурама болуп, ушундай түрлөргө бөлүнөт экен. Ар бирин айта кетсек, рычагдын түрлөрү көп, турмушта кенен колдонобуз. Мисалы, мындай болгон үй турмушундагы рычагдарды дагы айтсам болот. Мындай болгон, мисалы, тамак ичүүдө, тамакты куюуда же болбосо камыр тамактарды салууда биз төмөндөгүдөй үй тиричилигинде рычагдарды колдонобуз. Андан кийин ошол тамакты жегенде дагы биз колубуз менен жебестен мындай болгон таякчаларды колдонобуз. Андан кийин жумушубузду жеңилдетүү үчүн биз төмөндөгүдөй мындай болгон буюмдарды колдонобуз. Рычаг катары колубуз менен эч кандай арчый албайбыз. Андан кийин техникада болсо төмөндөгүдөй болгон күлүштүн жардамы менен биз жумушубузду жеңилдетип алат экенбиз. Бул жумушту жеңилдетүү үчүн же болбосо күчтөр тең салмактуу дайыма болуш үчүн биз рычагдардын түрлөрүн окуганда же болбосо жөнөкөй механизмдерди окуганда дайыма күчтөр тең салмакта болуш керек деп дагы айтып келебиз. Буга мисалы, качеляны ойногонуңарда дайыма тең салмактуу болгондо гана биз жакшы ойной алабыз. Ошол сыяктуу эле мындай болгон таразаны элестетип көргүлө. Эгерде биз мындай болгон ташты бир жагына салып туруп, биз таразаны көтөрө турган болсок, анда тең салмактуу болдубу? Анда эч кандай тең салмактуу болгон жок. Биз ага тең салмактуу болуш үчүн ташты дагы колдонобуз дагы. Мындай болуп биз тең салмакта келтирип алат экенбиз. Ушундай кылып биз көптөгөн үйдөгү турмуш тиричиликте, техникада, жаратылыштагы буюмдардын жардамы менен биз механикалык алтын эрежени сактайт экенбиз. Анда төмөндөгү биз механикалык алтын көчө деп аталган поезд менен ар бир станцияга барабыз. Биринчи станцияда рычаг өрөөнү, экинчи станция болсо бул блок өрөөнү, ал эми үчүнчү станцияда болсо алтын эрежени тап деген станция менен биз топ менен маарага жетебиз. Демек балдар, жөнөкөй механизмдин жардамы менен биз оор жумушубузду жеңилдетип алууга аракеттенебиз дайыма. Төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, төмөндө машинанын тыгылып калган учуру байкалып турат. Бул жерде машинанын салмагы 1500 килограмм, ал эми адамдын салмагы болсо 50 килограмм. Кантип ал адам машинаны тыгылган жеринен, ылай жерден сууруп чыгат же болбосо түртүп чыгарат деген суроо берилиптир. Балдар, силерден сурайынчы, кандай? Рычагдын жардамы менен машинаны түртүп чыгара алса болот. Демек, рычагдын жардамы менен машинаны түртүп чыгарып алат экенбиз. Кандай рычагдардын жардамында? Ар бириңер өзүңөрдүн оюңарды айта аласыңарбы? Ким айтып коет, канаке? Азам. Тактай менен жеке. Тактай менен, туура, Азаматсың. Жаратылыштагы жөнөкөй механизм менен, мисалы, жөнөкөй кургап калган жыгачты машинанын балонунун тагына койсо, ал адам түрткөндөн ал оңой эле баткактан чыгып кетиши мүмкүн. Азаматсың. Таякты жерге сайып, ал таякка блокту кошуп туруп, анан блок менен тартса, күч көбөйүп, биз анан машинаны чыгарып алабыз. Азаматсың, Максат. Дагы кимде кандай ой бар? Бир эле таяктын жардамы менен эле чыгарып алабызбы же башка жөнөкөй механизмдерди колдонуу менен дагы чыгарып алсак болобу? Ким айтат? Азиза. Аркандын жардамы менен дагы машинаны алып чыга алсак болот. Демек балдар, жөнөкөй механизмди туура колдонуу менен биз оор жумушубузду жеңилдетип алат экенбиз, балдар. Туурабы? Анда эмесе балдар, ушул жөнөкөй механизмдердин түрлөрү менен биз оор жумушубузду жеңилдетип алат экенбиз.
Бул механиканын алтын эрежеси мыйзамы менен түшүндүрүлөт. Биз ушул тема боюнча бүгүн түшүнүк алабыз. Анда эмесе темага көңүл бургула. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз жөнөкөй механизмдерди колдонуудагы жумуштун бирдейлиги, механиканын алтын эрежеси деген темада болот. Демек балдар, тема түшүнүктүү болду да, ооба. Анда эмесе биз ушул темага жараша максат коюп алалы. Силер менен биргеликте ушул темага кандай максат койсок болот? Ким кандай жооп берет? Нагима жооп бере кой. Биринчи максат. Менин оюмча эжеке жөнөкөй механизмдердин түрлөрүн жана алардын жумушту жеңилдетүү принциптерин түшүнүшүбүз керек. Жакшы, азаматсың. Экинчи максатты Акылай. Менин оюмча болсо, буда механиканын алтын эрежесин колдонобуз. Жакшы. Менин оюмча практикалык колдонууну үйрөнөбүз. Демек, практикада дагы колдонгонду үйрөнсөк болот экен. Демек, 3 максатты коюп алдык. Биринчи максатыбыз жөнөкөй механизмдердин түрлөрүн жана алардын жумушту жеңилдетүү принциптерин түшүнүшөт. Экинчи максатка өтсөк, механиканын алтын эрежесин үйрөнүшөт жана колдонушат. Үчүнчү максатта болсо, механиканын алтын эрежесин турмушта жана үй тиричилигинде колдоно алышат. Максат койгонубуз жактыбы балдар силерге теманы? Анда эмесе баштадык. Биз темага максатты коюп алдык. Ал эми ушул темадан силер эмнени үйрөнгүңөр келет? Стикерге жазып туруп, төмөнкү даракка алып барып жайгаштырасыңар. Мен бүгүнкү сабактан жөнөкөй механизмдерди иш аткарып жатканда туура колдонууну үйрөнгүм келет. Жакшы, азаматсың. Мен жөнөкөй механизмди сууда колдонушун билгим келет. Азаматсың. Анда эмесе балдар, азаматсыңар. Биз сабактан эмне жөнүндө үйрөнгүбүз келер деген аныктап алдык стикердин жардамы менен. Анда кийинки тапшырмага өтсөк, кийинки тапшырмабыз ар бир топко өзүнчө тапшырма берилген, изилдөө тапшырмасы. Силердин колуңарда карточкада тапшырма берилген. Ар бир топто окуп, ар бириңер өз алдыңарча топ башчылары болуп даярдана бергиле. Bunun gücü 400 Newton. Анда эмесе балдар, изилдөө тапшырмасы дагы аяктады. Ойлоп табуучулар командасынан бир окуучу чыгып, презентациялап берсеңер болот. Азыр биз динамометр менен бул жүктү көтөрүп, алдан болсо 400 ньютон күчтү колдондук. Эми болсо күчүнөн утулуп, эми аралыгынан утук. Аралыгы S34 болуп эсептелинди. Ошондо Биз экинчи топ тапкычтар тобу. Биз азыр блоктун жардамы менен кыйгач түрүндө жүктү көтөрдүк. Азыр күчү 400 ньютон кетти, бирок аралыгынан биз утуп чыктык. Аралыгы 57 сантиметр болуп чыкты. Үчүнчү топ күчтүүлөр. Бул эксперименттин жыйынтыгы биринчи топ менен экинчи топтун эксперименттин жыйынтыгын айта кетсек, биринчи топтукун айта кетели. Жүктү түз көтөргөндө күч көп кетти, бирок аралыктан утту. Экинчиники жүктү кыйшайтып көтөргөндө күчтөн утуш алды, күч аз кетти, бирок аралыктан уттурду. Бул механиканын алтын эрежеси болуп эсептелинет. Демек, балдар, биз жөнөкөй механизмдин түрлөрүн күндөлүк турмушта, техникада, жаратылышта кенен колдонот экенбиз, балдар. Алардын түрлөрү: биринчи рычаг, рычагдын түрлөрү, ал эми экинчи блок, үчүнчү жантык тегиздик, андан кийинкиси бурама болуп, ушундай түрлөргө бөлүнөт экен. Биринчи станцияга барабыз, рычаг өрөөнүнө барабыз. Тапшырмага даяр болуп калдыңарбы, балдар? Биринчи станция рычаг өрөөнү. Бул кайчы, бул тоого чыгып кетти. Ошол адам тоого тезирээк чыгуу жана чарчабай чыгуу, күчүн азыраак иштетүүгө вертолет менен чыгуу же өзүнүн күчү менен чыгуу болуп суратуулар. Анда эмесе балдар, биз механиканын алтын эрежесин сактайбызбы турмушта?
Анда сабакты биз жыйынтыктоо үчүн рефлексияны колдонобуз. Ал үчүн бизге куржунчалар, андан кийин мындай болгон чүкө керектелет. Эгерде силерге сабак баары түшүнүктүү болгон болсо, анда жашылга саласыңар. Жартылай түшүнгөн болсоңор, анда көпкө саласыңар, эч нерсе түшүнбөдүм деген куржунга салып алат экенсиңер. Андан кийин баштады анда. Анда эмесе балдар, сабак жыйынтыкталышы менен үйгө тапшырма кайталоо сабагы кайталап келесиңер. Кийинки сабакка көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.